Туугандар, могу ыйман, Аллахка ишенүү, мусулман болуу, бул эң чоң бакыт да. Алхамдулилля мусулманбыз, караңыздарчы. Алхамдулилля, көп шүгүрлөрдү айтыш керекпиз да. Кече жакында жана мусулман эместердин уйга сыйынгандардын майрамы болду го, новостиден көрсөттү, көрдүңүздөрбү? Жана уйдун кыгына, богуна мындай айтканда жайып алышып, бири-бирине сүйкөп, сен бактылуусуңбу деген сыяктуу бир журналист бир суроо алып жүрөт окшойт. Ооба, бактылуумун деген сыяктуу жооп берип атат. Бири-бирин тим эле куттуктап атышат. Эми ошо имансыздык, динсиздик ушундай нерселерге апарат да. Кудай үйүнө кирип келсе, үйүмө Кудай кирди, деп заара кылып атса, заңдап атса, ошону тозо калып сүйкөнүшөт экен да. Адам, акыл, уй, субханалла, биз жейбиз анычы, саап сүтүн ичебиз. Бул ыйман өтө ыймансыздык зыян бергенде эч бир нерсе зыян бере албайт экен да. Ыймансыз болуп канча мына арак ичип, жаман иштер болуп атат, ыймансыз мына киши өлтүрүп атат, ыймансыздыктын зыянын кесепетинечи. Ошон үчүн биздин Максат Амлабыз бир жылдары айткан экен, кумтөрдү мисал келтирипчи. Кумтөр дейт, мисалы үчүн канча 25 жыл, 30 жыл иштеп атат. Ошо 30 жылдын ичинде ошо жана сианид зыян деп башында жумушка барышкан эмес экен, айка иштеп. Азыр кумтөргө тимел жанталашып атышпайбы иштегенгечи. Башында өзлөрүн абор кылып, жана канадецтер келгенде мына көлдүктөр билет, качышыптыр да, жок, аяктан сианид зыян, ууланып өлөбүз депчи. Ана азыр болсо кандай наоборот, акчасы кымбат, айлыгы көп, барып атышпайбы жанталашып. Эми кыскасы ошол Максат Амал айткан экен, ошо кумтөр сианиддин зыянынан канча адам өлдү деп ойлойсуңар депчи, мисалы үчүн. Бирөө 50 дептир, бирөө 100 дептир, мейли 1000 киши өлтүрсүн дептир 30 жылдын ичиндечи. Бирок 30 жылдын ичинде ыймансыздын зыянынан канча адам өлдү дейт, карачы. Ыймансыз болуп, мынакей баласын, кызын сабап өлтүрүп койгондор канча, ыймансыз аялын же болбосо аял күйөөсүн өлтүрүп койгон канча, ыймансыз мына арак ичип алып, билип туруп эле, бирок арак ичип алып мына канча туура эмес иштерди кылганы канча. Кыскасы ушу ыймансыздык зыян бергенде эч бир нерсе зыян бере албайт экен да. Эми сизде ушу иман барбы, сизде? Бизде иман барбы? Алхамдулилля, көп шүгүр айтыш керекпиз да. Жана ушул иманга, ушул иман жолуна, ушу Аллахка башкаларды чакырышыбыз керекпиз иншалла, бир туугандар. Бардыгыбыздарга Аллах Таала амыл кылышка мүмкүнчүлүк берсин.